بسم الله الرحمن الرحيم. Качан адам баласы bir ооруга дуушар болуп калса, ооруп калса, Аллах Таалага эки периштени жөнөтөт. Эки периштени жөнөтүп, аларга айтат: "Карагыла, менин пендем келген адамдарга кандай" деп айтат экен. Анан эгерде ошол пенде аны зиярат кылып көргөнү келген адамдарга Алла Тааланы мактай турган болсо, нааразы болбосо, мен эле ушинте береминби? Ушунча элдин ичинен эмне үчүн мага мындай мамиле? Эч эле башым бейтапканадан чыкпай койду дебестен, Алла Таалага шүгүр айтып, Аллахты мактай турган болсо, анда бул периштелер бул кабарды Аллах Таалага жеткирет, Алла аны билсе дагы. Анан Алла айтат: "Кула ли абди", о эки периштем, менин пендеме айткыла: "Ин ана таваффайтуху удхилахул жанна". Эгерде мен анын жанын ала турган болсом ушул оору аркылуу, анда мен аны сөзсүз бейишке киргиземин дейт. Ва ин шафайтуху, эгерде мен ага шифа бере турган болсом, анда фабаддалту лаху лахман хайран мин лахми ва даман хайран мин дами ва каффарту анху сайяати, анда мен анын этинен жакшыраак болгон этти алмаштырып берем, анын канынан дагы жакшыраак болгон кан алмаштырып берем, жана анын бүткүл жамандыктарынын күнөөлөрүнү мен кечиремин деп Аллах Таала убада берет экен. Яни урматтуу туган, толук ишенимдүү сөз. Ооруп атасызбы? Демек бунда да Аллага шүгүр деш керек экен. Ошондуктан чоң алым адамдардын, Алланы жакшы тааныган адамдардын бир сөзү бар: башыңарга кыйынчылык келсе, кыйынчылыктан кутулуунун дубасын кылбагыла, балким ошонун жеңил болуусунун дубасын кылгыла, анткени кыйынчылыкты Алла жакшы көргөн пендесине берет. Өзүнү сүйкүмдүү адамдарына берет, күнөөлөрүнү кечиртип, анын даражасын көтөрүш үчүн Алла субханаху ва таала пенделерге ошондой мамиле кылат дейт.